Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Кеңеш айылына барды. Төрайымды Ысык Ата районунун акими Нуралы Курмантаев жана Кочкорбаев айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Керимкуловдор коштоп жүрүштү. Нургүл Бакирова аталган айылдын аз камсыз болгон 2 үй бүлөнүн балдарына жаңы жыл алдында атайын куттуктап белектерди тапшырды. Алгач Кеңеш айылындагы жалгыз бой эненин 5 баласына белектерди жана азык түлүктөрдү тапшырды. Ошондой эле төрайым аталган үй бүлөгө акчалай дагы жардам көрсөттү. Андан соң ушул эле айылдын тургуну 7 баланын энесинин үйүнө барып кабар алып, балдарга майрам алдында белектерди тапшырды. Аталган үй бүлөгө дагы азык түлүк жана акчалай жардам берди. Нургүл Бакирова жыл сайын жаңы жыл алдында ата-энеси жок, жарым жартылай жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн абалын сурап кабар алып турарын билдирди. Жаңы жыл майрамын балдары өзгөчө аруу тилек менен күтөөрүн, аларга майрамдык маанай тартуулап, ар дайым көңүлдөрүн көтөрүп туруу керек экендигин айтты. Төрайым балдарга жана аларды тарбиялап жаткан ата-энелерине чын ден соолук, окууларына ийгиликтерди, жаңы жылда бардык ой максат, тилектер ишке ашуусун каалады. Биздин өлкөдө ушул өсүп өнүү болуп, ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөр башы жок болуп, ушул бардыгы жетишкен бардар турмушта жашап кетишине мен чын тилегимден тилектешмин. Буюрса ушул балдардын үнү дайым жаңырып, бактылуу балалыкты ушул сезип жашашына мен тилектешмин. Буюрса ушул бүгүн дагы бир жолу мен өзүмдүн мындай бир инсандык парзымды аткарып, ушул жалпы сот тутумунун атынан келип ушул куттуктап отурам.